Bismillahirrahmanirrahim. Жиндердин момундары бейишке киреби же кирбейби? Аларга бейиш барбы же кандай? Топурак болуп кетеби? Же болбосо алардын кылган ибадатына Алла Таалага моюн сунганынын сыйлыгы тозокто жазаланбай, азапталбай калып кеткендиги алар үчүн сыйлык болуп калабы? Бирок кыямат күндө качанда бар нерсе көзүнө көрүнгөндө адам баласы айтат: "Я лайтани кунту турабы." Кафирлар айта баштайт: "О хаттиң топурак болуп кетсем кана эле." Топурак болуп, жок болуп, өчүрүлүп, унутулуп, кайра азап улана бербей, жок болуп кеткенинде кана эле деп адам эңсеп калат экен. Ушу буларга болгон, жиндерге болгон сыйлык алардын топурак болуп эле унутулуп кеткени болобу, же болбосо бейишке киреби? Ортодо алымдар талаш тартыш бар. Кээ бейишке кирет, кээ кирбейт. Бирок туурасы алар бейишке кирет. Далилдөөсү момундар, жиндердин момундары бейишке кирет. Себеби Куранда Алла субханаху ва таала "Валиман хафа мақама раббихи джаннатан", азыркы биз айткан Ар-Рахман сүрөсүндө "Валиман хафа мақама раббихи джаннатан", өзүнүн Роббисинин алдына туруудан, Аллах Тааланын алдына туруп сурак берүүдөн корккон адамдар үчүн эки бейиш берилет. Фаби айи алаи раббикума тукадзибан, эми о жин жана инсандар, силердин кимиңер Аллахтын кылган жакшылыктарыны, Роббиңердин жакшылыгын калпка чыгара аласыңар? Деди. Демек ким деген сөз бул жерде жалпы айтылды. Ким эле Роббисинин алдынан туруудан корксо, ага эки бейиш берилет деп атат. Айткан жок, инсандардан ушундай кылса ага бейиш берилет деген жок да. Анан суроосуну Алла Таала жин менен инсанга кайрып туруп берип атат. Экөөнө тең кайрылып туруп. О жиндер жана инсандар, ушул жакшылыктарды кимге жокко чыгара аласыңар? Демек ушул аяттын валиман деген сөзүнүн ким эгерде деп жалпы айткан суроонун себебинен билинип атат, инсан дагы, жин дагы демек бейишке кирет. Ким эле Аллага иман келтирип Алладан корккон болсо, ага Аллах Таала эки бейишти убада кылган. Умар радиаллаху анхунун заманасында бир жаш жигит бар эле, өтө сулуу. Анан ал жолдон өтүп баратып, бир жесир калган жаш келин аны азгырган аракетин кылат. Эми жакшы көрүп калган. Анан үйгө алып келген аракетин кылат, эч көңүл бурбайт. Бир күнү анан жардам беришип кой деп, аны алдап үйдүн эшигине чейин алып келет. Үйдүн эшигине келгенин айтат, эми үйгө кир дейт. Десе айтат: "Жок, кирбейм." "Кире бер, үйдө эч ким жок." "Жок, кирбейм, үйдө бирөө бар." "Кире бер, үйдө эч ким жок деп атпаймынбы? Атам жок, апам жок. Кире бер, үйдө эч ким жокса." "Жок, үйгө кирбеймин." Эч ким жок деп атам болсо, "Жок, үйдө бар, Аллах бар" дегенден жаны чыгып кетет. Жаш бала ушунчалык Алладан болгон мамиле, баягы Аллах бар, Алла көрсө, Алланын алдына барсам эмне болот, кантип жооп берем деген нерсе ички дүйнөсүнү көтөрүп жаны чыгып кетет ошол жерде. Алланын алдына туруудан корккондон жанын бере берет. Ошол жерден анан жаны чыгат. Анын жаназасы окулуп кабырга коюлат. Умар радиаллаху анхуга падыша болуп турган учур, бул кабар Умар радиаллаху анхуга жетип калат, халиф болуп турган учур. Анан Умар радиаллаху айтат: "Эмне үчүн мага бунун кабарын берген жоксуңар? Жаназасын мен окумакмын" дейт. Деп анан келет атайын, өзүнүн кызматчылары, аскерлери менен келип кабырга келет, баланы зыярат кылыш үчүн. Келатып кабырга жакындап калганда "Валиман хафа мақама раббихи джаннатан", ким эгерде өзүнүн Роббисинин алдынан туруудан корко турган болсо, Аллахтын алдына сурак берүүдөн коркуп кыймыл аракет кыла турган болсо, аны үчүн эки бейиш берилет десе, кабырдан ошодон үн чыгат: "Я амирал муъминин", о момундардын башчысы болгон Умар, Аллахка касам ичем, Алла мага эки бейишти берди дейт да. Аллага касам ичем, Аллах Тааланын мамилесин мага көрсөттү дейт. Яны урматтуу тууган, Аллах Тааланын алдында корксо, ким эле болбосун, жалпы да. Бул жерде биз айтабыз, азыр жин дагы демек кирип кетет. Ошондой эле ким эле болбосун, акпы, карабы, байбы, кембагалбы, араппы, арап эмеспи, илимдүүбү, илимсизби, ким болбосун, эгерде эркекпи, аялбы, Алладан болгон коркунуч, такыбачылык ички дүйнөгө келип калган болсо, болду. Аллах Таала эки бейишти убада кылат. Түбөлүк жеттиңиз, эч ким сизден ала албайт. Жыргалчылык, чыныгы падышачылык жашоо башталат.